Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hazreti Umar radıyallahu anh aytkan eken, Umar radıyallahu anhu İzzü dünya bil mal ve izzül ahire bil salihil a'mal. Demek ekin hesaptır. Bizde bunday көне алғанбызда тарк et дүнияды қылып бізде. Дүниені сөге береміз ғой бізде. Дүние деген бұл азғырық, дүние деген бұл қандай десем. Негізі дүниеге мында көбірек сөз тиет тұрады. Бирок силердин оюңарча мисалы ушо отургандар боюнча мисалы карап көрсөңөр дүниені кылыш керекпи, кылбаш керекпи? Кылыш керек, кантип кылыш керек вот проблема. Кандай кылыш керек дейсиз? Вариант. Жакшы. Иә. Дин менен тоже. Айтайын деген десем, азыр сүйлөп аткан сөздүн башында эле маани берсеңер керек да. Ким айтып атат сөздү? Машалла, Hazreti Umar айтып атат. Умар деген ким десе, Умар деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакын досторунан болот, туурабы? Абу Бакырдан кийин аз өзү Абу Бакыр көрсөтүп кеткен. Умар болсун деп. Халифа. Мына ушундай пайгамбарыбыздын экинчи орун басары. Ушул адам некен айтып аткен. Бул дүйнөнүн дейт да, иззаты дейт. Бул дүйнөнүн улуулугу жосо, бул дүйнөнүн сый-урматы мал менен дейт. Жосо мал мүлк менен экен. Эмне үчүн мындай айтылат? Анткени адамдар, кыргызда сөз бар, оозу кыйшак болсо дагы байдын сүйлөсүн дейт. Бул бекерден айтылган сөз эмес. Исламда мусулмандын кедей болушу бул өзү дин эмес. Динде захид болсо дүйнөнү туштоо дегенден эки мааниси бар. Бир мааниси дүйнөнү туштоо бул жүрөк менен туштоо. Калпта ошо дүйнөгө болгон сүйүүнү түртүү. Же болсо ал рызкың бул сен берип аткан, Алла берип аткан нерсе. Мен соода кылдың, мисалы алса, мындай айтканда болуп кеттиң. Турушун тура айтып атамбы? Болуп кеттиң мисалы. Эми карасак, мына Дордойдо канча деген контейнер бар. Бирок баары эле болуп кеткен жок да, туурабы? Демек, ар бир өз рызкысын эле алып атат ошол жерденчи. Болуп кеткени болгончолук алып атат, болбогончолук алып атат да. Дейин дегеним некен, демек субхана рызкы бул ар бир адам ар кандай жол менен келет экен. Демек, мусулмандын өзү аракет кылуусу зарыл экен. Ушул замандын аалымдардын бирөөсү айткан экен. Мурунку заманда захид болгон, дүйнөнү тиштагандар адамдардын түйүндө дейт, колунда бар бай адамдар уялгандан аларга садакаларын беришкен. Биз силерде бол дүйнөнү тиштай албай атабыз. Силерди тиштай албай атабыз. Эми мону алып бизге дуа кылып койгула деп алдында уялып турушчу экен. Бирок ушул заманда дейт, бай адамдар кедей адамдарды жек көрүп калды дейт. Ошол себебинен өзүнүн динин коргош үчүн мусулмандын бай болушу шарт болуп калды дейт. Мен ушул нерсе алып келет мынакей. Мындай акырт түйү келип туруп эле бул дүйнөнүн кадыр баркы мал мүлктүү адамдан болуп калды. Дагы бир сөздү унутпашыңар керек да. Колунда токочу бар бала эмне болот? Сүймөнчүлүктүү болот экен. Дегеним, адамдарда керек болсо имамды шайлап аткан мезгилде, ошол имамдарды шайлап, мынакей, эки имам шайлаган тасыңар дейли. Анан мечитте каары бар экен, эки каары бар экен. Машалла. Бир каарысынга экөө тең болуп калган болсо, аны илимдүү аалым каарына карайт экенбиз. Экөө тең илимде тең болуп кала турган болсо, анын адеп ахлагын карап, баам парасына. Экөө адеп ахлакта баам парасы бирдей болуп кала турган болсо, эмнекен анын элдин алдында кадырын карайт экенбиз. Элге ким көбүрөөк кадырлуулак? Анан кадырлуу экөө тең кадыр болуп турган болсо, эми карай турган нерсебиз эмне болот экен? Мал мүлкү каралат экен. Анда колунда баррагы карайт экен. Анткени жамаатта мал мүлкү бар имам аркасы ээрчиткен да. Эми мал мүлкү тең болуп калса, анын аксакалырагын карайт экенбиз, улуурагын. Эми улуу да тең болуп калган болсо, жамааттын арасынан бирөө карап туруп, сиз болосуз деп коет экенбиз, болду. Тиги ит аткыш келип коет экен.
Канча кандай хикмат бул жердечи. Менден бул жерде керек болсо имам шайлаган болсо дагы ошол колуна барырын шайлагыла деген нерсе бар. Ушундай. Бирок сиз менен биз аракет кылууну эч качан тыйган эмес. Мусулман дайыма аракеттин үстүндө, идеясынын үстүндө, койгон максатынын үстүндө дайыма алдыга жылганды үйрөнүш керек. Дайыма өзүңөрдүн жашооңорду пландаганды үйрөнгүлө. Дайыма жашооңорду субханалла ушундай бир кичинекей бир кагазга түшүрүп, мен мынча жылда планым момундай. Мисалы эң эле жөн мынчалык бир кичинекей бир эме кылам, бир сарай курам, же болбосо мындай бир бизнес кылайын деген оюм бар деп, могу жерде дайыма мындай нерсе ойлонуп, ошону көздөп жүткөнүп туруш керек. Бул жүткүнүүнү эч ким тыйган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир жакшы окуя эмеси бар. Бир жолу айтып бердим, дагы кайталап берейин. Бир күнү bir sahaba Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мал мүлк таратып атканда, олжудан келген нерсени таратып аткан мезгилинде баягы сахаба Пайгамбар я Расулалла бериңиз дептир. Макул берсе берели деп анан бериптир. Анан дагы бир нече күн өтөт. Дагы кайра берип аткан дагы келиптир, бер дейт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, сен үйүңдө эмне бар десе айткан, үйдө 2 чыным бар дептир. 2 чыным бар дейт. Чын бар мындай. Ал мезгилде mesela biz servis, итальянский сервис, испанский сервис, российский сервис, кытайский фарфор деп, мисалы канча деген нерсе бар. Мисалы коноктор тозо турган отдельно, сени өзүң тамак ичип турган отдельно, укмушка даже кээ бирлери колдонбой эле тиги өлүп кетесиң да. Туура ушундай. Анан ал убакта болсо бир чыны болушу бул байлык болгон экен да. Айтты, мен 2 чыным бар, аялымдыкы бирөө, меники бирөө, машалла, алып кел дептир. Анан баягын алып келип Пайгамбар саллаллаху алып келгенден эми бар базарга сат дептир. Анан жок, пайгамбар айтқан, ким чыны алат дептир. Десе сахабалар пайгамбардын колунан чыны алыш эмнеден ушундук турабы? Чоң мубарак деп айтканда табарук деп коебуз да. Эми эмнекен бар сахаба ярса мен алам дейт. Пайгамбар айткан, канча десе 1 дирхам. Жок дептир. 2 бир айтты. Жок. Бирөө 3 дептир. Мейли, 3 дептир баягы сатат экен дагы. Анан Subhanallah баягы 3-өн акчасын берип туруп айткан, баягы барганда базарга баргандагы бир балта, анан бир эмне алып келиптир, жип алып кел дептир. Аркан. Бая базарга чуркаган боюнча алып келип, дагы эле жетпептир ошо карасаң. Эми барып алып келип ярса мына алып келем дейт. Эми бар дагы талага чыгып туруп, баягы отун кыйып кел дептир. Анан бар шуулдаган отун кыйып келип, анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отун кыйып келип, эмне кыласың? Базарга сат дептир баягы. Баягы барып базарга сатып туруп, эмне кылдың десе, я Расул дагы акчасын көтөрүп, эмне кылайын десе, эми бар ушунда убакыт кыл деген туруп. Пайгамбар өзү субханалла сахабаны эмне кылат экен? Үйрөтүп атат экен. Кантип аракет кылыш керек экенчи. Азыркы заманда сонун бир нерсе, мен бир ишкердин немесин уктум, бирок ошондо аябай мага жакты, пайгамбардын айткан нерсесине туура келет деп эсептейм. Мисалы кара, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамга эмне кылды? Улам эле бере берген жок. Ага иш берди, туурабы? Эми ошондой эле азыркы заманда деле адамдарга жалаң эле эме бере турган болсоңор, акча бере турган болсоңор, тамак аш тарата бере турган болсоңор, жок андай кылбагыла. Колуңарда бар, мүмкүнчүлүгү бар, андан ошону алып келип жүрүп, менде иш бар деп туруп, жумушка салып туруп, эмне кылыш керек экен? Акчасын төлөп бериш керек экен. Мына иш бар менде депчи. Ал эми өз иштегиси келбеген өзү эле көрүнүп калат, туурабы? Бирок эч качан тилемчиликтин жолун өтпөгүлө. Тилемчиликтин жолун өтпөгүлө. Эч качан бирөөдөн суроонун жолун өтпөгүлө. Анткени мусулмандын өзү бирөөдөн тилеп турушу бул жакшы эмес. Дайыма өз мисалы бүгүн бир эме болсо, бир машинени тиктирип аткан болсоң, эртең экини кылганга аракет кыл. Анан бирок кылып атканда момундай дегиле. Менин себебим мындай, илгери деле буудайды чачып атканда жетим жесирдики, чычкандыкы, чымчыктардыкы деп анан бул меники деп чачып турбайбы, туурабы? Эми ошондо адамдар карасаң, курсагы ток, эч нерсе эме кылбай жашап келген. Азыр болсо биз эгоист болуп калганбыз да, только мен табышым керек, так тигинен өтүш керек, бүгүн келик алыш керек дегенчи. Баардыгы только эгоист болуп калган себеби эмне экен? Жашоодо бир береке болбой атат да. Береке качан сен ушу мен иштейм, Кудай берсе элге да жумуш берем, момундай кылам деген ойдо болсоң, Кудай берсе ошол сен проектти кыла турган болсоң, ошол нерсең өтөт экен алда. 2,5 миңден төлөшүңөр керек силер мага ошо. Билесиңерби ушуну? Биз де тренинг кылып бердимиз, жасы. Бесплатно кылып атасыздар. Демек пайгамбар сен уже бизнес коучтун кереги жок. Пайгамбардын өмүр байын эле оку. Пайгамбардын сирасын окуп чыксаңар,
Бул жерде бардык нерсе бар. Бүт бар, по полочкам коюлган. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек пайгамбар үйрөткөн уже. Демек мусулмандын кедей болуш керек бе мусулман? Эми бирок сага байлык берилбеген болсо эмне кылыш керек десе, шүгүр айтыш керек ада. Барына пайгамбар барына шүгүр, жогуна кайыл дейт кыргызда. Ошондой болгон аракет кылыш керек. Барбы? Машалла, туура колдон. Жокпу? Пока шүгүр айтып тур. Алла берен унутпой болду. Бирок аракетиңди кыл деген сөз. Ал эми акыреттин жакшылыгы дейт, жыргалы. Жакшы амал менен деп айтты. Ва иззал ахирати би салил а'мал. Демек субханалла, ахиреттин жыргалчысы салих амал, намазың. Бул дүйнөдө байлар чартаңбай тээп жүрүшөт, каалагандай кылып турабы? Ахиретте субханалла, эмнекен ошо байлыгын туура колдонгон, өмүрүн туура колдонгон, убакытын туура колдонгон, ошондой ден соолугун туура колдонуп, Алла менен мамилесин үзбөстөн, пайгамбардын сүннөтү менен жашаган адамдар чартаңбай тебет. О бейиштин каалаган комнатасына бараткан, охо, машалла. Сахабалар пайгамбардан бейиш айтып баштаганда, бейиштин ар бир комнатасын билишкен да. Мен кечинде бир эмени окуп атам. Алла Таала кыямат күнү пенделерине райым кылат дегенде, анан ошонун тафсиринде ылдый жагында жазып айтылган экен. Хасан Басри рахматуллахи айтат экен, алар Алланын райымын кантип көрөт десе, бейиштин ичинде кирип алып дейт да, чоң бир ушундай бир касырларга кирет дейт да. Касырдын чоң бир замоктор бейиштин ичиндеги. Алар Алланын райымын ошентип көрөт экен. Ана аларга айтылат экен, я Алла дегенде, силер эмне таң калып атасыңар деп, таң калып атабыз. Эмне себеп? Силерде жалган дүйнөдө жакшы амалдар кыласыңар. Силер элдин баары үшүп атканда гусул алгансыңар, даарат алгансыңар, элдин баары окуп атканда силер намаз окугансыңар, элдин баары ток жүргөндө силер усаңарды ачкалы орозо кармагансыңар, силер дүйнөңөр бар болчу ошону зекет бергенсиңер, башкалардын муктаждыгында тургансыңар, силер жакшы мамиле кылгансыңар, адил ахлактуу болгонсуңар, пайгамбардын аркасында ээрчигенсиңер. Алла Таала бүт сапаттардын баардыгын эсептеп берет экен өзүчү. Ошондо алар айтышат экен бейиштер, эха Алла, ошол бизге иман берип койгон сага мактоолор болсун, сага шүгүр айтабыз. Ошондо ушул амалга салып койгон сага шүгүр айтабыз деп. Ушундай мактоол бейиштин рахатка кайрып кетет экен адамдар. Ушундай нерсе. Бул дүйнөнүн чартаңбай тебиши дүйнө менен болсо, ахиреттик болсо эмне болот экен? Жакшы амал менен машалла. Ошону жакшы амал кылган үйрөнөлү. Жакшы амал кылып атса бир адамды, ошону субханалла мактагандай үйрөнөлү. Ошону субханалла ошо жакшы жагын көрүп, о сонун амал кылып атат деген үйрөнөлү машалла. Мына ошондо чыныгы Кудайдын буйругу менен пенделерден болот экенбиз. Эки нерсе улуулук мисал жок дейт. Эки нерсе улуулук мисал алсак, бири байлык, а бири аброй, атак даңк. Бул экөөнү тең кармап миң жашагын, өлүм келсе таштайсың анын баарын. Күнүмдүксүң, даңкың кетип өчөсүң, ажал келсе айлат таппай о дүйнөгө көчөсүң. Көчмөн адам өзүнө ордо курбайт, жолоочу айлап жылдап жолдо турбайт. О боорум, сен да билген күнүң бүтөт, ашык күлбөй абайла арман күтөт. Бул дүйнө өтүп кетет, жолу менен. Өлөсүң, мөөнөтүң билбейсиң сен качан болорун. Тырмагынан ажалдын ким кутулат, аттың бейпил жүрүп акыры ал инсан тутулат. Бул дүйнө жеген ашың кол сунгандар, бул дүйнө жеген ашың кол сунгандар, санап көрчү санагын жетпей калар. Напсиңди тый, берилбе кумарыңа, алыс болуу ушактан сөз чыгарба. Эңсегениң ээрчиген жыргал табат, жыргал арты кайгыга акыртуу алып барат деп субханалла биздин Жусуп атабыз субханалла ушундай бир жакшы казал менен ахиретти эстетип, дүйнөгө берилбегиле, дүйнө деп субханалла ахиретти унутуп койбогула деп некен үйрөткөн экен. Мен жакшы бир лозунг менен жашайм да. Айтып берейин кандай? Адам өзүмдө бир нерсени шыктана турган нерсеси бар да турабы? Силер эмне менен шыктанасыз мисалы? Сен кой тур. Айтып ийсең эме болуп кетет, оор болуп кетет, элдер түшүнбөй калышы мүмкүн. Дейин дегеним субханалла мисалы мына байке мына чиновник мисалы алса. Кана эмне менен шыктанасыз сиз? Кайсы менен кыргыздын бир макалы, же болбосо мисалы пайгамбардын бир айтканы кайсы? Демек орустугун эле айтып коерсуз бул. Толстой мисалы. Сиз кайсы менен ушунча өмүрүңүздү короттуңуз? Я. Чыңыз айтмады айтканы. Я. Сонун сөз айтты. Я. Тоже верно. Канай. Ну этот из Корана.
қорғала албайды, кимде қорғалса, аны Алладан башка эч ким бактылуу боло албайт. Тура бул менин сөзүм. Жак айтайын дегем мындай да. Пайгамбар ушундай деп айткан. Баарыңар эстеп алып, ушул нерсени жашоого алып келип үйрөнөлү иншалла. Мындай дейт Пайгамбар салам. Өлбөчүдөй окат кылгыла. Өлбөчүдөй эмне кылыш керек экен? Окат кылгыла. Бирок азыр өлүп калчыдай ахиретте истегиле дейт. Пайгамбардын ушул сөзү мен дайыма эме кылат да. Өлбөчүдөй окат кылгыла, бирок азыр өлүп калчыдай ибадат кылгыла дейт. Мына ушул сөздүчү мындай бояңарга кагып алгыла. Субханалла. Өлбөчүдөй окат кылабыз, үй бүлөбүздү багабыз, адалдан кылабыз, дин менен кылабыз. Эмнеге бирок азыр өлүп калчыдай азан айтылганда мечитти көздөй чуркайбыз. Алла жолуна чакырса ошодумат чыгабыз. Кара, илимге умтулабыз, зикирлерге умтулабыз, машалла, жардам кылганга умтулабыз, ашар кылып атса барганга аракет кылабыз, садака сордо бергенге аракет кылабыз. Муну ахиретте турабы? Мына ушундай. Некен өлбөчүдөй окат кылабыз. Азыр өлүп калчыдай. Амин анда. Субханакалла хамдашла анта астагфирука ва атубу илейк.